Кайненелер сиздерде совсем эле бир эме болуп албы, падыша болуп эле, каалагандай эле гонять этип эле бир аны кыйнап, минип алып агылат эми бир ал кул эмес да эми ал эми. Ам сиздерге келди эми өзүнүн үй бүлөсүн таштап келди, өзүнүн бир туугандарын таштап келди, жерин таштап келди, адатын таштап келди, баардык нерсесин сиздерге таштап келди, ушу сиздер менен үй бүлө куруп кетейин деп, анан келип алып кайненеси, кайнежеси, кайынсиңдиси баары эле минип алса, кандай бой? Наоборот, ошого машалла жылуу сөз айтып, ал эми кул эме, кул болуп келген жок го. Өзү чын-чынында келгенде шариятты караңыз, кайненеге кызмат кылуу баланын, кыздын мойнундагы милдет, фарз. Кызмат кылып койсо, кызмат кылбай койсо күнөөкөр болот. Алланын алдында чоң күнөөкөр болот булар. Эгерде кайсы бала атасына, апасына кызмат кылбаса, кайсы кыз турмушка чыгып кеткенден кийин деле атасына, апасына кызмат кылбаса, күнөөкөр болот, чоң күнөөкөр болот. А келин кызмат кылбаса күнөөкөр болбойт. Күнөөкөр болбойт бул. Бунун мойнунда милдет эмес. Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн кызматын бардыктап рахмат айтып кое бериңиз, урматтуу кайненелер. Рахмат мына кызмат кылган боюнда милдет эмес болсо да кызмат кылтат. Менин кызым каякта? Москвада, Россияда бир жака турмушка кеткен, турмушка кетсем ну что? Мен ооруп атсам келип кызмат кылыш керек эле. А бирок мына келин кызмат кылып атат го. Келими жууп берип атат, башкасын кылып берип атат деп, ушу келиндин кызматын дагы кичине барктап койгула. Кичине баалап койгула. Калп эле деле эми мактап кое бериңиз. Иш кыла албаса деле мактап кое бериңиз. О, менин келиним мындай да, укмуш тамак бышырат, укмуш таза кармайт деп. Андай кылбаса деле. А эрте барып оңолуп кетет. Аны өзүңүздөр жакшы билесиздер аны. Барып сүйүнүп калат. Кийин кызмат кылса, жүрөктөн кызмат кылат, ат душы кызмат кылат, сүйүнүп кызмат кылат. Ошон үчүн үйдө ынтымак болсун дешем. Эми себеби Алла субхана ва таала баарыбызды кабыл кылсын. Ушунун баардыгы динге байланыштуу, иманга байланыштуу, өлүмгө байланыштуу. Эгерде эртеге өлүп калат экенмин деп жашай турган болсо, мисалы, ким жамандык кылат эле? Эч ким жамандык кылбайт. Таквалык менен, жакшы мүнөз менен, күйөөлөрү аялына, аялы күйөөлөрүнө жакшы алхамдулилля мамиле менен, таквалык менен диндар үйдө намаз окушсун чогуу. Балдарыбызга ошолорду үйрөтөйлү, кичинесинен кыздарыбызды жолукка үйрөтөйлү. Кичинесинен кыздарыбызды уяттуулук, ата-энесине, күйөөсүнө кандай кызмат кылганды үйрөтөйлү. Балдарыбызды кичинесинен үйрөтөйлү. Үй бүлөнү кантип сакташ керек, кантип түзүш керек, кантип бекемдеш керек, турмушта кандай куруш керек. Болор болбогон нерсеге эле чыдай албай эле, деп эле ажырашып кетип эле, аялын таштап Москвага кетип калган, Россияга кетип калган, 2 жылдан бери, 3 жылдан бери